Assalamu alaikum урматтуу биздин каналдын көрөрмандары. Сиздер менен бүгүн окуй турган цитатабыз бул Генри Фордтун цитатасы болот. Ал айтат: "Ат-таамулу ма'i сахлун жиддан. А'тини ихтираман, у'тика ма хува аксар." Эми кандай аракет коюлушун байкадыңыздар деген ойдомун. Которулушуна өтөбүз. Ал айтат Генри Форд: "Мени менен мамиле кылуу аябай оңой, жеңил" дейт. Мага сый урмат бер, мен сага андан да көбүрөгүн берем деп айтат. Кандай которулушуна көңүл бурдуңуздар деген ойдомун. Дагы бир жолу которуп коебуз. Мени менен мамиле кылуу абдан оңой. Мага сый урмат бер, мен сага андан көбүрөгүн дагы берем деп айтат. Андан көбү эмне экенин комментарийге оюңуздарды калтырып кетиңиздер. Эми бунун биз грамматикалык талдоосуна өтөбүз. Ат-таамул бул муптада болот. Ат-таамулу деп окуйбуз. Муптада болот. Ма харфу жар, яй мутакаллим исм мажрур болот. Сахлун болсо бунун хабары болот. Ат-таамулдун хабары болот. Ал эми жиддан болсо бул мафулун мутлак. Наиб мафулун мутлак деп айтабыз. Мындай айтканда фейли хазф болуп кеткен. Ажидду жиддан деген ажидду деген этиштин неси мафулун мутлагы болот. А'тини ихтираман. Эми а'тини деген фейл амр касырага мабни, нунул вукая деп айтабыз. Анан яй бул не? Ял мухатаб. Ял мутакаллим, ял мутакаллим болот. Ихтираман болсо мафулун бих болот. У'тика фейл мудари. İçinde ana damir mustatir faili var. Ka maf'ulun bih. Ma allazim manisinde gelgen maul mausula deybiz. Andan keyinki gelgen süylem buga sila bolot. Eko çoğulup sila mausula a'taga ikinci maf'ulun bih bolot. Yemi bul jerde madan keyinki gelgen süylem özünçe süylem bolot. Huwa bul mubtada bolot. Aktar ismi taftil bul huwanın xabarı bolot. Mana uşintip öyrep bolot. Allah'ım barımızın ilmimizge berekesin bergen bolsun.